Таанышып алыңыздар. Бул шыңга бойлуу тармалчач симпотный мойлочон жигиттин аты Соке. Апей, Хосе Мухика. Уругвайдын 2010 жылдан баштап 2015 жылга чейинки президенти. А бул анын машинеси. А бул болсо анын үйү. Аябай бай жашайт экенби? Биздин түшүнүгүбүздө президент деген ким? Президент деген өлкөнүн биринчи адамы. Байлыкка көмүлгөн кошоматчылары көп. Басканы чоң, мингени чоң, ичкени чоң, жегени чоң, жутканы чоң, кээде кусканы чоң адам. Бирок Хосенин мисалында жагдай таптакыр башкача. Хосе Мухика дүйнөдөгү эң жакыр президент катары белгилүү. 2010 жылы мамлекет башчысынын кызматына киришкенден кийин ал эч кандай резиденцияга көчүп барган жок. Ал жубайы Лучия Тополонский менен Монтевидеонун айланасындагы чакан фермада жашайт. Бул ферма атасынан мураска калган. Бош убактысында жубайлар гүл өстүрүү жана дыйканчылык менен алектенишет. Мухиканын үйүндө эч кандай кымбат буюмдар жок. Жасалгасы кадимки фермердин турак жайына окшош. Үйүндө бир нече тоок жана Мануэль аттуу 3 буттуу ит жашайт. Алган айлыгынын дээрлик 90%-ын жакырларга таратып берет. Айдаган машинеси болсо 1987 жылы чыккан Volkswagen Жук. 2014 жылдын 15 июнунда Боливиянын Санта-Крус шаарында өткөн саммитте Уругвай президентине араб шейхтеринин бири келип $1 миллион машинесин сатып алууну сунуштаган. Бирок Мухика баш тарткан, себеби унаа досторунун белек экенин билдирген. Мухиканын дагы бир өзгөчөлүгү жөнөкөйлүк. Мисалы аны чоң-чоң эл аралык иш-чараларда жупуну көйнөкчөн, галстугу жок, жылаңайлак сандалчан жүргөнүн байкасаң болот. Уругвайдын лидери кадимки жөнөкөй жарандар сыяктуу эле заправкада же ооруканада кезекте турганын көп адамдар байкаган. Эми мамлекет үчүн эмне иштерди жасаганын айтып берели. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2010 жылдан 2013 жылга чейин өлкөнүн ВВПсы 38 миллиарддан 57 миллиардга чейин өстү. Ушул эле мезгилде жакырчылыктын деңгээли 18%дан 11%га чейин төмөндөгөн. Ал эми 2013 жылы дүйнөдөгү эң мыкты өлкө болуп таанылган. Хосе Мухиканын эң маанилүү долбоорлорунун бири план Жунтас болуп эсептелет. Анын максаты 15 000 муктаж болгон үй бүлөгө турак жай куруп берүү. Бул долбоордун азыркы учурда 90%ы ишке ашты. 2015 жылдын 1 мартында ал президенттикти Табара Васкеске өткөрүп берди жана парламенттин жогорку палатасына депутат болуп кирген. 2020 жылы пенсияга чыгып, бирок пенсиясынан баш тарткан. Бул кухня, бул кире бериш, тиякта ванна, бул жерде спальни. Мен эртең менен турганда ички кийимчен ваннага бара берем. Менин кызматчым жакта, эгер кызматчым болгондо андай кыла албайт болчумун. А сиздин коопсуздугуңуз сизди кооптондурбайбы? Жок, кооптондурбайт, мен убагында партизан болчумун да. Эгер тапкысы келсе жашынган жериңен таап алышат. Эл калат, а президенттер алмаша берет. Эртели кеч өлүм да келет да. Өлүмдөн коркуштун кереги жок, ал баарыбыздын башыбызда бар да. Биздин кезек дагы келет. Сизде интернет барбы? Ооба бар, бирок мен колдонбойм деле. А Wi-Fi-чы? Мен бир аз жаңылыктарды көрүш үчүн Wi-Fi колдоном. А Twitter колдоносузбу? Жок, колдонбойм. Колдонгум да келбейт. А телевизоруңуз барбы? Ооба бар. Тиги жатак бөлмөдө. Жакшы көргөн кинолоруңуз, жанр. Жакшы көргөн кино? Мен кино деле көрбөйм. Жаңылыктарды көрөмүн. Телевизорду аз эле көрөмүн. Көрсөм эле уктап кала беремин. А жакшы көргөн музыкаңыз? Музыка? Ооба, угамын. Танганы аябай жакшы көрөмүн. А сиз танго ырдайсызбы? Ырдаймын. Ырдап бербейсизби? Азыр эмес. Келиңиз эшикке чыгып коро жайыңызды карап келебиз. Коробуздар кыйкырып окшойт. Эшикти жапкыла. Не үйгө кирип кетишеби? Ооба, үйгө кирип тамакташып атышат. Кандай? Бул сиздин сарайыңызбы? Ооба, мына биздин помидорлор.
Буларды теплицага өстүрөм. Бул жерде биздин машина. Баягы эл тааныган машинабы? Сиз муну айдайсызбы? Ооба. Муну качан алдыңыз эле? Көп болуп калды. 7-8 жыл болуп калды го. Бул модель сизге жагабы? Ооба. Булар сапаттуу жана ыңгайлуу. Мына достор, элдик президент деген ушундай болот. Ардактуу бир туугандар, ардактуу достор, эгер сиздерге ушул сыяктуу роликтер жага турган болсо, анда комментарий калтырып, лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Амандашканча, жакшылыктан жолукканча бар болуңуздар. Сиздер менен проект Раян болду.